Нарын ордусунун негизги жасалгасы да ошондо бул жерде хан боз үй тигилет экен. Биягында 7 боз үй, биякта 7 боз үй тигилет. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жакындаган сайын Нарын облусунда даярдык иштери да күч алууда. Учурда Нарын ордосуна тигиле турган боз үйлөрдүн айланасына аскердик байрактар, байыркы кыргыздын 40 уруу башчыларынын эн тамгалары түшүрүлгөн асабалар даярдалып жатат. Хандын туусу болгон экен Кыргыздын демелерине, тарыхына кайрылганда. Бирок мындай атай байрактар болгон эмес да урууларда. Бирок согуш мезгилинде, жоокердик мезгилинде ар бир уруу өзүнүн эн тамгасын көтөрүп чыккан асабалары болгон экен байрактары. Көчмөндөр оюндарынын алкагында байыркы хан көтөрүү жөрөлгөсү да көрсөтүлөрү күтүлүүдө. Мындан улам кол өнөрчү Калысбек Мамырканов жөрөлгөдө колдонуучу бардык улуттук жасалгаларды кылдаттык менен даярдап жатат. Көчмөндөрдө хан көтөрүү деген чоң Кыргыздын салтын көрсөтөт экен да. Ак боз бейни баягы эмеге чалып, кийишке салып, Кыргызда болсо хан көтөрүү негизинен эки укуктук жол болгон да, мураска алып, андан кийин элдин өкүлдөрү менен шайланган. Анан ошол эл өкүлдөрүнүн курултайы сыяктуу хан көтөрүү жөрөлгөсүнө керектүү жасалгасын жасап атам. Мындан тышкары Нарын облусунун бир тарабына Нарындын тарыхый эстелиги Ташрабат тарыхый жайынын макети даярдалууда. Ал атайын фотозона катары даярдалып, бийиктиги 4 метрде, узундугу 7 метрди түзөт. Бул жай сырттан келген коноктор үчүн улуттук тарыхты чагылдырган өзгөчө көркөм мейкиндик боло алат. Хан боз үйдүн сыртына илинчү хандын туусу. Өзгөчө Нарын областынын тарыхый, маданий жайларын көчмөндөр оюндарына даңазалоо үчүн ошо атайы түзүлгөн бир сүрөт чертеж менен иштеп атабыз. Бардык райондордун баарына тапшырмалар берилген. Бүгүнкү учурда биз ошол жерде Нарын ордосундагы жазалгалоодогу 40 уруунун желектерин жасап атабыз. Көчмөндөр оюндарынын алкагында байыркы хан көтөрүү жөрөлгөсү да көрсөтүлөрү күтүлүүдө. Мындан улам кол өнөрчү Казыбек Мамырканов жөрөлгөдө колдонуучу бардык улуттук жасалгаларды кылдаттык менен даярдап жатат. Гүлбөбө Жанышбекова, Нурсултан Болотбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.